Салам достор, менин атым Абдулла. Мен 5-класстын окуучусумун. Учурда мен айылда чоң атам жана чоң энемдер менен чогуу турамын. Ата-энем алыскы Россияда эмгектенип жүрөт. Мен алар менен бат-бат телефон аркылуу байланышып турамын. Бирок бул байланыш менин сагынычымды жаза албайт. Менде баары бар. Смартфон, планшет. Буларды мага ата-энем берип жиберген. Буларды колдонуу менен интернетти да үйрөнүп алдым. Интернетте баардык маалыматтарга ээ болом. Издегениңдин баары бар. Чет мамлекеттерде кыргыз жарандары көп экен. Мисалы, Россия Федерациясында 640 000 адам, Казакстанда 35 000 адам, Турцияда 30 000 адам, АКШда 15 000 адам, Италия, Корея жана Германияда 5 000ден адам жашап, эмгектенишет экен. Алар жалпы 2018-жылда Кыргызстанга 2 миллиард 288 миллион АКШ долларын салып жөнөтүшүптүр. Айтор, кечке кармалганым жана караганым телефон. Эмнегедир дайыма эле өзүмө окшогон тагдырдын оор тушоосуна туш келип, ата-эне мээриминен алыс болгон балдар тууралуу маалыматты интернеттен таппадым. Мунун мага эмнеси кызык дечи? Мага окшогон ата-энеси сыртта иштеп жүргөн балдар канча экендиги дайыма мени түйшөлтөт. Ата-эне мээриминен алыс болууну эч кимге каалабайм.